Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бир туугандар, Кур'ан-ы Карим сабактарыбызды баштайбыз. Кур'ан-ы Каримди мыкты жана жакшы үйрөнүш үчүн эң керектүү биринчи нерсе бул албетте араб тамгалары. Араб тамгаларыны биринчиден таанышыбыз керек. Экинчиден бул тамгалар кандай айтылат? Арасындагы айырмачылыктары эмне? Жана канча тамгасы ичке айтылат, канчасы жоон айтылат. Андан сырткары тамгалардын арасындагы жазылуу окшоштуктарына бир катар иншалла көз чаптырып өтөбүз. Азыр араб тамгасынын башынан аягына бир окусак. Бисмиллахиррахманиррахим. Алиф, ба, та, фа, джим, ха, ха, дал, зал, ра, за, син, шин, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قف كاف لم ميم نون واو ها لم ألف يا همزة. Albatta arab tamgalары окулуп аткан кезде биздин кыргыз тилинде, кыргыз сөздөрүндө окулгандай же тамгаларында окулгандай а деген тыбыш менен эмес, а деп бир аз эмне оозубузду жайып айтабыз. И, у деп айтылат. Ошол а тамгасы айтылганда гана эмне деп бир аз жайылат. Эми араб тамгасынын айтылышы кандай болот? Ар бир тамга өзгөчө тыбыш менен айтылат. Бул алиф жана бада эч кандай маселе, кыйынчылык жок. Бирок ушул тадан баштап ар бир тамганын айтылышы жана өзүнчө эмне өзгөчөлүктөрү бар. Та ичке тамга, ичке болгон та деп эле айтылат. Мунун айтылышы ошол та бойдон кылат. Фа бул жерде өзгөчө билишибиз керек болгон тамга ушул. Фа бул кыргызчадагы сы дагы эмес, же болбосо жоон болуп со дагы эмес, фа. Баягы сы тамгасыга тили жакшы келбей калган кишилердин айткан фасы ушул болот. Буну көбүнчө бизде сакоо фы деп дагы айтылат. Кийинкиси жим тамгасы. Биздин кыргыздагы ж деп көбү ушинтип таанып жүрөт. Бул жакка да ошентип жазып коюптур. Бирок араб тамгасындагы ж бир аз башкачараак айтылат. Урматтуу туугандар, бул араб тамгасыны мыкты так билиш үчүн бир эле бул жазууларга карап билүү бир аз оорчулукка турат. Мугалимди угуш керек. Анан бара-бара буйруса иншалла окуп, баягы сүйлөп чечен болот дегендей, окуп сөздөрдү бири-бирине кошуп, Кур'ан-ы Каримди окуганда акырын иншалла ошол тамга өз ордуна келип калат. Кийинкиси ха. Ха жана хо, ха. Бул жерде 3 окшош тамга бар. Булардын айтылышы 3 түрдүү болот. Ха айтылганда тамактын эң төмөн жагынан чыгат. Ха деп бир аз басым жасап, ошол бизде окулуп атканда мына бисмиллахир рах деп айтат го. Ошол ха, ошол биздин азыркы үйрөнүп аткан хабыз. Андан кийин хо тамгасы бар. Хо хадан айырмаланып бир аз эмне бар? Бир аз каткалаң, бир аз жоонураак окулат. Ха башка, хо башка. Буйруса буну сөздү кошуп окуганда дагы үстүндө турабыз. Дал бар, дал биздеги д эмес. Ошол эле д, бирок бул бизде арабтарда бир аз эмне ичкерээк окулат. Дал деп, да деп ооз жайылып, же жумшак окулат, дал деп. Зал бар. Зал бул жерде бул тамганын окшоштуктары албетте бар. За, зо, до бар. Ар бирин өзгөчө үйрөнүшүбүз керек. Себеп Кур'ан-ы Каримде ар бир тамга өз орду менен келет. За тилди за деп бир аз тилдин учуну тиштеген абалда, бир аз жумшак абалда айтылат. За. Бул зы болсо биздеги эле ошол биздин кыргыз тилинде колдонгон зы. Зо Bizde Kırgız tilinde bunday zo'day tamga qo'llanilmaydi, biroq arablarda bor. Jo'un avalda aytiladi. Zo deb
зо деп те айтылбайт. Зо десе каты болуп калат. Көбүрөөк мына тамганын эле эмне десек болот, ушул залдын эле жоон айтылышы деп те үйрөнсөк болот азырынча башталгыч үйрөнүүгө. Андан кийин до бар. До бир айтылышта, бир угулганда д сыяктуу угулат, бирок ушул з тамгаларынын эмесиге, категориясыга бөлүмүнө кирип калат бул тамга деле. Андан кийинкиси бар, ошол биз айткан баягы үстүндө токтолгон фа. Фа тамгага да кайтабыз. Ушу фа тамганын да окшоштору бар. Бул эмне? Син жана сот. Бул фа деп айтылса, бул син биздин эле ошол кыргыз тилиндеги эле с, ал со болсо, бул ушул с тамгасынын жоон абалда айтылганы. Жоон абалда айтылган формасы. Андан кийин бар, ошол та бар. Танын жоон абалда айтылганы бар. То. Та жана то. Кийинкиси айын жана гайын бар. Жазылыш жагынан окшош, бир эле чекит менен айырмаланган ушул тамгалардын бир окшошу жок. Бул айын жана гайын деп айтылат. Сөздө окулганда буйруса бунун үстүндө дагы турабыз. Фа бар. Фа менен кафтын жазылыш жагынан окшоштугу бар. Бирок бул фа биздин эле ошо кыргыз тилиндеги эле ф, а бул ка. Байкасаңыздар, биздин тилде ошол каф менен деле, же болбосо жөнөкөй каф менен деле ка же ка деп келгенде бир эле тамга менен биз окуйбуз. Арабтар эки башка тамга менен бөлүп караптыр. Бул каф, бул каф. Бул жоон окулат, бул эмне бир аз жумшак ичке окулат. Лам бар. Лам ошол эле биздеги л, бул да биздеги м, биздеги эле нун тамгалары. Бул вау, бизде мындай вау деген тамга кездешпейт. Бирок арабтарда бар экен. Вау деп бул тамганын да үстүндө буйруса турулат. Ха, анан лам алиф. Ушу лам алифке бир басым жасай турган болсок, байкасаңыздар, бул лам менен бул лам алиф окшош жери болушу мүмкүн го деп таң калышыңыздар мүмкүн. Бирок бул лам менен эле мына алифтен куралган бир жаңы тамга. Ошондуктан буга көп деле баш ооруткандын кереги жок. Я бар. Я биздеги я эмес. Ошо биздеги эле я, бирок айтылышы биздеги ядай я деп баягы бир аз ого тартып же ага тартып айтылбайт. Я деп, деп ооз жайылган абалда эмне болот? Айтылат. Андан кийин хамза бар. Хамзаны араб тилчилери көбүнчө тамгага кошпойт. Бул тамгага кирбейт. Бул хамзаны мындай айтканда, бул алиф сыяктуу эле бир ушул башка тамгаларга жардам берген бир этиш, жардамчы тамгалар катары эле көрүлөт. Албетте бул тамгалар келечекте бул сөздөрдү кошуп окуган кезде, Кур'ан Каримди окуп аткан кезде дагы алдыбызга чыгат. Ошондо акырындык менен эмне болот? Үйрөнүп барабыз. Кийинки маселе ушул тамгалардын арасында тамгалардын жоон жана ичке окулушу. Байкаганыңыздардай, кара түс менен жазылган тамгалар ичке окулат. Мына та, фа. Кызыл түс менен жазылган тамгалар жоон окулат. Хо, со, до, то, зо, го, ко деп ушундай жоон окулат. Кийинки сабактарыбызда жоон тамгага келген кезде, ичке тамгага келген кезде де бир эрежелер келет. Ошондо ушул тамгаларды түшүнө бересиздер. Кээде жоон болот, кээде ичке болгон тамгалар да бар. Алар ушул ро менен лам. Өздөрүнүн эрежеси, өздөрүнүн сөздүн арасындагы ордуна көрө кээде булар эмне? Ла деп, кээде ло деп, кээде ри, кээде ро деп жоон окулуп калат. Эми бул жерде тамгаларды жаңы үйрөнүп аткан кишилер, тамгаларды жаңы таанып аткан кишилер дагы бир метод үйрөтөйлү, бир жол үйрөтөйлү таныганда өзгөчө мына чекиттерге көңүл буруп койсоңуздар эле, буйруса иншалла үйрөнгөнгө жеңил болот. Мына бада чекит астында турат, тада чекит 2 чекит үстүндө, сада 3 чекит үстүндө келет. Жимде деле ушул бир чекит ичинде, хада келет экен. Зал, мына далдан айырмаланган жери ушул. Мисалы синдин шинден айырмаланганы бунда чекит жок. Бул тамгада эмне бар? 3 чекит келет. Көбүнчө жаңы үйрөнгөн бир туугандарыбыз ушул фа менен
сөздөрдү окуп атканда алмаштырып жиберишет. Байкаганыңыздар, шиндин жазылуу формасы башкача, фәники башкача. Ошого көңүл буруп коюңуздар. То менен зода деле ошол айырмачылык бар, айын гайында деле мына фәдә. Анан коф менен фәнин сөздүн ортосунда жана аягында келген жазылуу формалары кээде окшош болуп калат. Же окшош көрүнүп калат. Ошондо бир эле нерсе менен айырмаласак болот иншалла. Эмне? Чекиттери менен. Фәдә бир эле чекит бар, кофта эки эле чекит бар. Анан тамгаларды айтып атканда мына байкасаңыздар, мына ха, хоны айттыкпы? Эми ушул тамгаларга окшош дагы бир тамга бар. Кайсыл? Ха. Ха тамгасы ха деп айтылбайт, хо деп катуу басым жасалбайт. Эмне болуп айтылат? Бул ха деп эле ичке айтылат. Эми келиңиздер, сабагыбыздын аягында дагы бир так тыбыштары менен бир окуп анан бүтүрөлү мына. Бул жазылгандай эмес, биздин ошол Кур'ан-ы Каримдин ичинде сөздөрдү колдонгон абалда үйрөнөлү мына. Б, т, ф, ж, ха. Мына ха деп тамганын эмне тамактын эң асты жагынан мына хо, д, з, ро, з, с, ш, со, до ушундай келет көбүнчө. То, во, а, го, ф, ко, к, л, м, н. Вау, ха. Байкасаңыздар, бул өтө жумшак айтылат. Ха деп. Бизде Аллах деген сөздө ушул халар эмне? Аллах Тааланын аты ысмы окулганда ушул тамга айтылат. Лам, алиф, ла деп көбүнчө чозулуп да окулган жерлери бар. Я, хамза буйруса. Колдон келишинче ушинтип акырындык менен иншалла араб тамгаларынын үйрөнүп, айтылышыны, түрлөнүшүнү үйрөнө берсек, буйруса иншалла кийинки сабактарда бул үйрөнгөн илимибиз, үйрөнгөн маалыматтарыбыз бекемделип барат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.